Достор, биз оюнубузду уланта беребиз. Азыр сизге жаман байланышуунун үлгүсүндөгү скриншотту көрсөтөбүз. Жаман байланышуу так ушундай болот. Бул жерде эмне туура эмес, кандай деп ойлойсуз? Ал эми азыр биз жакшы байланышуунун скриншотун көрсөтөбүз. Жакшы онлайн байланышуу мындай болуш керек. Жакшы байланышуунун мааниси эмнеде? Жакшы онлайн байланышуу бул мазмундуу билдирүүлөр. Сиз билдирүү жазып атканда толук маалымат бергенге аракет кылыңыз. Сиздин билдирүүңүздө контекст болуш керек. Контекст берүү демек бул сиздин билдирүүңүздү окугандан кийин адамдарда кошумча суроо жаралбаш керек. Эмне болду, качан болду, кантип болду, эмне үчүн болду, кайсы жерде болду деген суроолор сыяктуу. Демек ушундай маалымат берүү, контекст берүү бул жакшы байланыш.